Качандыр бир убактарда Атамбаевдин кылган ишин же болбосо сүйлөгөн сөздөрүн мактап жазамын деген шумдук менин onu уктасам оюма 90 жолу тоголонсом түшүмө кирген эмес. Бирок бүгүн соц тармакта тытып олтуруп анын 2016-жылы 31-август эгемендүүлүк күнү ошол улуу датаны шарапатына туура келбесе да ататына салып дөөрү койгон сөздөрүн угуп анын айткандарына ынандым. Түгүл ичимден рахмат айтып да жибердим окшойт. Атамбаевдин сөздөрүнүн түпкү маанисин анализдеп көрсөк, демек 2010-жылдагы кан төгүүлөргө 7-апрелдеги кыргын түштүк согушунун чыгышына Отунбаева башкалардан көбүрөөк күнөөлүү экен. Так айтканда ошол арам иштердин режиссеру деп койсок да жарашат Турбаева. Атамбаев айтып жатат: эгер бардык нерсе мыйзамдуу жол менен кеткенде 2010-жылы аз кан төгүлөт эле деп түшүнгөн адамга ушул сөз эле жетиштүү болуп жатпайбы? Мына ушулардан кийин Отунбаева бул барган жерин талкалап жүргөн бүлүндүргүч аял деген Бакиев Курманбек Салиевичтин Отунбаевага берген таамай мүнөздөмөсүнө таң бербей койбой болбойт. Атамбаев деле бул сөздөрдү жөн айткан жок да, келечекте 2010-жылдагы кандуу окуялар иликтенип баары ачыкка чыгышын куу саясатчы Атамбаев алдын ала билген. Ошон үчүн ал пададан мурда чаң чыгарып өзүнүн баары бир таза болбой турган артын эртең күндө тазалап, бир аз болсо да жеңилдетип жаткан Турбаева чиркин киши. Атамбаев ошол күнү бир эле Отунбаеваны самозванка деп шермендесин чыгарбастан дагы бирөөлөрдү мародер деп элдин көзүнчө балп эткен. Ал адамдын атын айтпасам деле тааныйсыңар. Кыргызстанда мародерлордун учуна чыккан бир эле атаманы бар эмеспи? Атамбаевдин ошондой айтылган сөздөрүнөн кийин деле азыркы бийлик ойлонбой, экиленбей, коркпой 2010-жылдагы кара жашикти ача берсе болот экен. Тим более жалпы түштү эле арай көзүбүз чарай болуп, качан түштүк коогаланып иликтешет экен деп аңырайып күтүп олтурабыз деп Шаумурза Бирокулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов авиабилеттерди арзандатуу боюнча кеңешме өткөрдү. Бир катар мамлекеттик ведомстволордун чабалышынын натыйжасында чет өлкөгө бара жаткан жарандарга негиздеме жасоо бизнеске айланды. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов билдирди. Ал бүгүн авиабилеттерге баанын төмөндөтүү жана COVID-19 жок саякатта долбоорун ишке ашыруу маселеси боюнча кеңешме өткөргөн. Сиздердин аракетсиздигиңерден улам сапарга чыгуу мукташтыкты тастыктоочу негиздеме документтери айрым ишкерлер бизнеске айлантып алды. Долбоорду 1-апрелден тарта ишке киргизишиңер керек эле. Биздин жарандар үчүн чет өлкөлөрдө жүрүүгө мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Болгону ПЦР анализ тапшырып, тийиштүү тиркемени көчүрүп алуу керек. Бирок эки лаборатория гана аталган анализдеп жасап, код бере алат. Эмне себептен лабораториялар аз камтылган деп сурады Марипов. Ошондой эле ал өкмөт авиабилеттерге баанын төмөндөтүү, авиакаттамдардын санын жогорулатуу боюнча баардык күчүн жумшап жаткандыгын белгилеген. Аны менен катар премьер-министр анализдерди тапшырууга мүмкүн болгон лабораториялардын жана авиакаттамдардын санын жогорулатуу боюнча сунуш киргизүүгө тапшырма берди. Бул маселе өлкө башчынын жеке көзөмөлүндө тургандыгын кошумчалаган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. 5-октябрь кайталанышы мүмкүн. Шайлоо башталбай жатып мыйзам бузуулар катталууда. Бүгүн Баткен облусунда ден соолугуна байланыштуу шайлоо тилкесине бара албай турган 883 жаран көчмө урун аркылуу добуш берип жатат. Буга байланыштуу социалдык тармакта дени сак адам добуш берип жана анын жанындагы киши бюллетенди урнага өзү салып жаткан видео тарады. Мына дагы факт. Ош шаарында 5309 участкасындагы көчмө урналар менен шайлап жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар ушул добуш берип жаткан балаттай секирип эле жүрөт го. Берки кишиге көрсөтүп бюллетенди колуна алып өзү урнага салып жатканы дагы мыйзамдуубу? Дагы канча факт керек? БШК ушуга окшогон мыйзам бузууларга тезинен чара көрбөсө 5-октябрь кайталанышы мүмкүн деп билдирген видеонун автору. Эске салсак, мүмкүнчүлүгү болгон жарандар буга чейин көчмө урун аркылуу добуш берүү үчүн шайлоо тилкесине арыз менен кайрылган. Бүгүнкү күнгө карата жалпы облус боюнча референдумга 300.500 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 279.875 шайлоочу добуш берет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Жапаров Россияга каттаган рейстер менен авиабилет баасын өз көзөмөлүмө алды. Мамлекет башчынын айтымында Казакстандын өкмөтү транзиттин жандандууга бүгүн макулдугун берди. Эми Россиядан жооп күтүлүп жатат. Россияга учкан үзгүлтүксүз аба каттамдардын саны жана авиабилеттердин баасы боюнча түзүлгөн кырдаалда жеке көзөмөлүмө алдым. Албетте, маселе татаал, бардыгы бизден гана көз каранды эмес. Бирок биз бул кырдаалдан чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап келе жатабыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Мамлекет башчы Россияга барып иштеп келүүгө жол таба албай жаткан жарандар үчүн бул маселе канчалык маанилүү экенин билип турганын белгилеген. Мекендештерибизге чет өлкөлөргө жумуш издеп жетпеш үчүн колдон келгендин бардыгын жасап жатабыз. Ипотека боюнча иш пландар даярдалууда. Турак жайы жок жарандарыбызды үй менен толук камсыз кыла алабыз деген аруу тилектерибиз бар. Биз сөзсүз түрдө буга жетебиз, деди Жапаров. Ал ошондой эле аба каттамдарынын санын көбөйтүүгө, авиабилеттердин баасын төмөндөтүүгө жана темир жол каттамын жандантуу үчүн болгон аракеттер көрүлүп жатканын белгилеп, бирок бул маселе Казакстан менен Россиядан да көз каранды
Казакстанда экенин кошумчалаган. Казакстандын өкмөтү транзиттин жандантууга бүгүн макулдугун берди. Эми Россиянын жолун күтөбүз. Кыргызстандан Россияга аба каттамдарын көбөйтүүгө кыргыз бийлиги каршы болуп жатат деген чагымчылдардын сөзүнө ишенбей эле. Тескерисинче көптөн бери Россиядан чартердик рейстерди көбөйтөлү деп суранып келе жатабыз. Маселе бизде эмес, деди президент. Садыр Жапаров көйгөйлөр коронавируска дагы байланыштуу болуп жатканын кошумчалаган. Эл чындыкты билсин. Кайсыл бир мамлекеттен же болбосо бир кайсыл бир булактардан конституциянын долбоорун көчүрүп жазып алып, ошону менен 30 жыл жашап келдик. Биринчи жолу ушул конституциянын долбоорун биздин аксакалдардын катышуусу менен, биздин академиктердин, юридикалык жактан докторлордун 100гө жакын адамдын катышуусу менен ушул конституциянын долбоорун биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, түз эфирден элдин талкуусу менен, ачык талкуу менен даярдап чыккан конституцияны кабыл алуу мезгилинде турабыз. Эгер бүгүн Кудай буйруп эли журтубуз колдоп ушул конституциянын долбоорун колдоп берсе, биз эртеңден баштап жаңы конституциянын долбоору менен жашап баштайбыз. Ошондуктан бүткүл кыргызстандыктарды, шайлоочуларды активдүү катышууга чакырып келемин. Анткени ар бир шайлоочу милдеттүү түрдө добуш берүүгө катышышы керек. Ошондо гана биз алдыга жыла алабыз. Роза Отунбаева июнь окуясынын иликтенишине эмне үчүн каршы? Мен Садыр Жапаровго да Камчыбек Ташиевке да айтат элем, кара ящикти ачпагыла, деди экс-президент Роза Отунбаева. Биз убактылуу өкмөт июнь окуяларын иликтеп баштаганбыз, бирок ал нерсени жабууга туура келди. Ал эми Кадыржан Батыров Жалал Абадтан эмнеге чыгып кеткенин төмөндөгүчө түшүндүргөн. Мени ал жерден эч ким күч менен чыгарган эмес. Мен өз эрким менен Жалал Абад облусунан чыгып кеткем. Менин ал жерден чыгып кетүүмдү Исмаил Исаков, Алишер Сабыров жана Бакыт Алымбековдор сунушташкан. Кийин белгилүү болгондой, сунуш Роза Отунбаеванын буйругу менен болгон экен, деген Ал Булак Назар Ньюс KG. Кара ящикти ачпагыла дегидей, сен мырка кимсиң? Сени биз президент деп эч качан кабыл алган эмеспиз. Демек экс-президент да боло албайсың. Арам алышты бир жеген иниң Атамбаев берген экс макамы менен дээрлик 10 жылдан бери алып жаткан пенсияң арам. Сени аял катары да эсептебейбиз, себеби көп адамдын канын төккөнсүң. Аял киши боорукерликтин, мээримдүүлүктүн, арулуктун символу болот экен. Элдин канын төгүп жүргөн сени кандай жүрүп бул касиеттер болсун? Сен кыргыз элине дайыма азап алып келген, басканын изине чөп чыкпаган бүлүнтүргүч катынсың. Сен Атамбаев экөөң 10 жылдан бери Кыргызстандын ичине түндүк түштүк деген жараканы пайда кылып, элди эки лагерге ачык бөлүп койдуңар. Кыргызстандын карызын асманга көтөрдүңөр. Кыргыз элинин ичине батыштан ыплас элологиясын киргизип, улуттук баалуулуктардын бытын чыгарып салдыңар. Миңдеген адамдардын бейкүнөө өлүмү, 10 миңдеген майыптардын талкаланган тагдыры силердин убактылуу өкмөттүн жаңылгыштарынын мойнунда илинип турат. Өлкөнүн экономикасын талкалап, казынаны кургатып, кыргыз элин эшекке мингизип койдуңар. 2013-жылга чейин эл катары орточо жашаган 14 кул тумшуктар азыркы күндө баарыңар эң бай адамдарга айландыңар. 2010-жылга чейин сырттагы мигранттардын саны 350-400 миңдей болсо, силер миллиондон ашырып салдыңар. Дал ошолордун рызкысын уурдап байыдыңар. Сыртта жүрүп талкаланган өмүрлөрдүн убалы да силердин уятыңарда калат. Уят дегенде өзү силерде жок болсо да. Мына ушул мен санап өткөн кылмыштардын баары ошол сен мырка ачпагыла деген кайпаластап жаткан кара ящиктин ичинде бар. Садыр Жапаров Камчы Ташиевке түштүк коголанын иликте деп буйрук бергенден бери сенин уйкуң качып, эмне кылар айлаңды таппай, барбаган эшигиң, какпаган студияңда калбады. Бардык жерде кара ящик ачылбасын деп какшайсың. Айыбың жок болсо, анда эмне үчүн эле көчөгүңө тукуму келип, кукулуктаган тоок баштанып тынчың кетип жатат? Көз алдыңа түрмөнүн решеткалары, үйкүнүн көзүндөй айнеги бар тар камера элестетип, жашооң шириң сезилип кетип жатабы? Кара ящик ачылат, ичиндеги бардык былыктарыңардан чубап чыгабыз. Сен айткан международный экспертиңди уурдук. Кыргыз эли топтолуп, кыргызча эле эксперт кылабыз. Так что кылган иштериңди жакшылап ойлоп, жооп берер күнүңдү күтүп жата бер, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды.
Камчыбек Ташиев бардык тапшырмалар сапаттуу жана өз мөөнөтүндө аткарылышы керек. Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациясынын башчысы, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Күн тартибине ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жыйынтыгы боюнча үстүбүздөгү жылдын 25-мартында Ташкент шаарында кол коюлган протокол талкууга алынды. Камчыбек Ташиев белгилегендей, протоколдо көрсөтүлгөн бардык чечимдер эки өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилген. Бардык чечимдер мамлекеттин чектеш аймактарда жашаган жарандардын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынууда жана мындан аркы карайда кабыл алынмакчы. Протоколдун ар бир пункту талашка түшүп, көптөгөн күч аракеттер аркылуу гана мамлекеттик жерибизди ар бир метрин жактады. Учурда эл арасында толук маалыматка ээ болбостон, талдоого албастан мени сынга алгандар болууда. Мен өкмөттүк делегациясынын башчысы катары өзүмө чоң жоопкерчиликти алдым жана убакыт бардыгын өз ордуна коюп, кезинде бул тарыхый чечим болгондугун айтышат, деди Камчыбек Ташиев. Ошондой эле ал кошумчалагандай, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары аталган протокол боюнча маалыматтык түшүндүрүү кампаниясын күчтөндүрүү зарыл. Жерлерде жарандарга так маалымат жетпей жатат. Мен бардык региондорду кыдырып чыктым, бирок бул жетишсиз. Ар бир адам менен жолугушуп, жеткиликтүү тил табышып, протоколду ар бир пунктун түшүндүрүү керек. Маалымат калкка толук жеткирилгенде гана кабыл алынган чечимдердин акыйкаттыгына шек жаралбайт, деп билдирди өкмөт делегациясынын башчысы. Камчыбек Ташиев белгилегендей, кайсы тилкелер такталгандыгын картадан көрсөтүү керек. Камчыбек Ташиев кол коюлган протоколду келечекте ишке ашырууга тартылган мамлекеттик органдардын аткаруучулук тартибине баса белгиледи. Бардык тапшырмалар сапаттуу жана өз мөөнөтүндө аткарылышы тийиш. Биринчи кадам жасалды, бирок алдыда чоң жоопкерчиликтүү иштер турат. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары бул маселени өзгөчө көзөмөлүнө алып, чек ара маселеси артыкчылыктуу каралышы кажет, деп жыйынтыктады Камчыбек Ташиев. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына протоколдун мындан аркы ишке ашырылышы боюнча, мамлекеттик чек аранын өтүүсүнүн долбоорлук линиясын белгилөө боюнча талай иштерин өткөрүүнү тездетүү тапшырмасы берилди. Булак Назар Ньюс KG. Айзаданын өлүмү милиция кызматкерлерине иш козголду. Бишкек шаардык прокуратурасы 27 жаштагы Айзада Канатбекованы урду алып, андан кийин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча фактыны териштирди. 1-май райондук милициясынын кызматкерлерине шалакылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөл органынын расмий сайтында кабарлангандай, тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгына тапшырылды. 5-апрелде Айзаданы 3 адам Медеров Тыныстанов көчөсүнөн өтүп бараткан жерден күчтөп машинага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жананын уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги таладагы автоунаадан табылган. Шаардык милиция адам урдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрө тамырын кыйганын билдирди. Теңизбаев мурда Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп, абакта отуруп чыкканы белгилүү болду. Бир үйдүн жалгыз кызы Айзада Канатбекова Кыргыз-Түрк Манас университетинин дин тарбия жана спорт факультетин 2020-жылы аяктаган. Каргашалы окуядан улам коомчулукта милициянын ишине катуусун айтылып жатат. 8-апрелде Бишкекте жана Ошто күнөөлүүлөр жазалансын, мындай көрүнүштөргө жол берилбесин жана ИИМдин жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган акциялар өттү. Айзада Канатбекованы урдоого катышкан деп шек саналган 4 адам кармалды. Булак Азаттык.KG. Аида Касымалиева министрге силердин жумушуңарды чабан аткарып койду. Жок, тактабай эле, ал интервьюда журналисттер тактап койду. Силердин жумушуңарды. Силердин жумушуңарды чабан дагы жасап койду. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Ички иштер министри Улан Ниязбеков 5-апрелде белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, каза болгон 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча маалымат берип жатат. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Ички иштер министрлигинин ишин сынга алып, сарсына болбогула, той жейсиңер деп айткан тергөөчүнүн аты жөнүн сурады. Шалакылык көрүнүп эле турат, апасына ачуу басар келет, той жейсиңер деп кайсы тергөөчү айткан. Сиздер бир ай убакыт тактайсыңарбы? Кызматкердин толук аты жөнүн атагыла да, ЖММКларда фамилиясы айтылып жатат. Силердин жумушуңарды чабан аткарып койду, деди Касымалиева. Келин күйүп алалуу болосуңар деп ким айткан? Кайсы сотрудник айткан? Ал боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат, ички коопсуздук. Ал жерде мына массалык маалымат каражаттарында сиздер тактоо бир ай тактайсыздарбы? Аты жөнү турат ал кызматкердин. Бүгүн тактайбыз, бүгүн. Жок, тактабай эле, ал интервьюда журналисттер тактап койду. Силердин жумушуңарды. Силердин жумушуңарды чабан дагы жасап койду. Кыз жигит болду. Аны силер защищать этпегиле. Бул жака даярданып келишиңер керек. Ким айткан аны? Ачуу басар келет деп. Айтып коюңуздар, азыр бериңиздер азыр. Эмне себептен ошондой мамиле? Буга чейин системалык көрүнүш болуп атат. Аллага чү, биз бурулайда дагы, азыр дагы ушинтип кетсин сизди деп, анан кетпейсиз, бул түшүнүктүү. Жумуш
кылмыштанчы өзүңүздүн арызыңыз менен жоопкерчиликти эч ким албайт. Системалык катада эмне деп атабыз? Милиция кызматкери арыз жазып адам өлгөндө дагы ала ачуу басар, ала ачуу деп мындай кайталашат да. Мен ошону айтып атам. Азыр ошол аты жөнүн айтып коюңуздар кызматкердин. Ким айткан ошентип апасына? Азыр тактоо эме иштери жүрүп атат, ички коопсуздук кызматы иштеп атат. Бул маалыматты мен дагы азыр чогулуштоо тууралуу окудум, ошону сиз айтып аткан маалымат. Биз баарын тактайбыз, бүгүн эртең чечимин баарын чыгарабыз. Юридикалык тил менен айтканда эмне болуп атат? Кайсы берене менен адам урдоо деп эмне себептен калыптанбайт, эмне болуп атат айтсаңыз да? Сиздерде кандай аналитика бар ала качуу боюнча? Канча аял өлүп атат? Баарын даярданып келдиңиздерби? Өзүңүзчө берсеңиз статистиканы. Биз бергенде болгон окуя боюнча даярданып келдик. Жок, болгон окуя боюнча ала качуу кирет да ошого. Статистика. Азыр статистика Генеральный прокуратурада эмес, силерде ИИМге берилген. ИИМге берилген боюнча биз ала албай атабыз статистиканы. Анализ жок, жөнөкөй статистика жок, анализ туруп. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Сатыр Нуркожоевич, төмөндөгү сүрөттө чагылдырылган мигранттардын сүрөтү бул кыргыз мамлекетинин жүзү. Кыргыздардын ким экендигин, кандай жашай тургандыгы дүйнө жүзүнө таанымата турган элиңиздин бүгүнкү күндөгү жашоосу. Мындай акыбалга биз бүгүн эле келип калганыбыз жок. Бул биздин эгемендүү болдук деп дардаңдап жүрүп акыркы 30 жылда жетишкен эгелегибит. Акаев 15 жыл ичинде өзү эле эмгектенип нан таап жаткан фабрика, заводдорду, ишканаларды, мал чарбасын өндүрүштү койчу кыймылдатып турган бир бадырыбызды талкалап, алдындан болгон 63 үлүшүбүздү 16%ге түшүрүп качып кетти. Андан соң кыргыз элине Кудайымдын борооруду окшойт бизге Бакиевди берди. Бакиев 5 жылда жок болуп келип жаткан өлкөнү кайрадан түптөп, экономиканы көтөрүп, инвесторлорду чакырып, миграциянын агымын токтотуп, элдин жашоосу кадимкидей эле оңолуп, кыргыз эли коңшуларга салыштырмалуу абройлуу эл болуп башыбызды көтөрүп калганыбызда, мына ушул бүгүн сиз жаныңызда ээрчитип жүргөн билиндиргүч катын Отунбаева, Алмазбек, Өмүрбек жана башка 14 жылаңач инилери менен пайда болушуп, өргө карай жылып оңолуп бараткан жашообузга ойрон салбады беле? Мына ошол кыргызды дүйнө кыдыртып, мусапыр кылган экс-президент Отунбаеваны сиз жаныңызга кошуп алып, бир катарда кантип басып жүрөсүз? Туура, Отунбаеванын азырынча экс-президент макамы бар. Сиз как президент катар мамлекетти башкаруунун этикасын сактап, аны сый-урматтын ордуна коюп, катарыңызга кошуп алганыңызды түшүнөбүз. Бирок сиз өзүңүздү тандаган миллиондогон калың элдин каалоосун талабында эсиңизге тутуп жүрсөңүз жакшы болмок. Биринчиден, Отунбаева эл шайлаган президент эмес. Отунбаева президент болгондо өлкөдө мыйзамдуулукту сактап турган парламент жок болгон. Отунбаева борборду элди атууга команда берип, 87 баланы ал эми түштүктө 500дөй элди курмандыкка чалып, элдин күйүткө батып турган жагдайына пайдаланып, өзүн өзү президентке коюп алган самозванка. Андай экен, Отунбаев экөө арам алыш иштерди жыттагышы, бирге жүргөн бир тууган инис Атамбаев бүткүл кыргыз элинин ара көзүн чарай кылып 31 август эгемендүүлүк күнүндө жар салбады беле? Экс макамын дагы ошол дөөдүр иниси берген. Ал эми кыргыз эли аны тааныбайт. Элдин талабы Отунбаевдин экс макамын алып 2010 жылдагы 7 апрель түштүк оголаңы тууралуу жоопко тартылсын деп какшап жатса, сиз аны башында ак жоолукту салып желбиретип, бир үйгө жаңы түшкөн келин сыяктантып, жаныңызга кошуп эрчитип алыпсыз да. Түштүк окуясын иликти дегениңиз кандай да? Ошол түштүк согушун баштаган катынды катарыңызга кошуп алганыңыз эмне экенин түшүнбөй калдык. Мейли, ушул 7 апрель күнү президенттин жанында жүрсө жүрүптүр деп көз жумуп деле коелу. Бирок Отунбаева барган жер талкаланып, жер жайнаган руинага айланып калып жатканын көрүп, биз сизден тышсызданып жатабыз. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдор менен иштешип, баарынан артына суу куйган бул катын сизди да аяп коебу? Бул катындын колу сиздин далыңызга жетип, азаматсың деп таптап коюшка жараса, сиз аны ошол канга буланган колун далыңыздан түртүп да түшүрбөй албай каласыз. Ошондуктан жаныңызга для приличия аял кишини алып жүрүш керек деген эреже болсо да, дүйнө жүзүндө аялдын уругу курулуп калса да, Отунбаевден алысыраак жүрсөңүз жакшы болот эле. Биз сизди тандаганда жаныңызда Отунбаев, Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Сариев, Казакбаев, Момбеков, Сурабалдиевалардын жана башка Атамбаевчилердин караны болбойт деп тандаганбыз. Алар аралаша турган болсо, сиз элдик президент деген ишеничти жоготосуз. Ошолордон урак жүрсөңүз, биздин да көңүлүбүз ток болот эле деп Шаал Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.